Бүгүнкү силер менен талкуу кыла турган темабыз бул жан дүйнө. Жан дүйнөсү бай адам, жан дүйнөсү жабыркап турат деп мына азыр эле айтып атпаймынбы? Жан дүйнөсү бай адам деген, мына жанара отурат, бул чыгармачылык адам, ырдайт. Жан дүйнөсү бай адам деп айтабыз да, Бирок бүгүнкү сабакты түшүнсөңөр, ошол чыгармачылык бир эле беткейди карап туруп, мунун жан дүйнөсү ушундай бай болгон үчүн чыгармачылыкта жүрөт да, жан дүйнөсү бай болгон үчүн китеп жазып атат да дегенден силер ой жүгүртөсүңөр. Канчалык деңгээлде чын эле ошондойбу жан дүйнөсү? Өзүңөр үчүн дагы менин чын эле жан дүйнөм байбы деген суроо бересиңер да. Ар бир адам ушул жарык жашоого келгенден кийин туура жашаганга аракет кылып умтулушубуз керек. Анткени өмүрдү Кудай белек кылып берген да. Мен ар бир сабакта айтам, биз жашагандан дагы өмүр сүргөндү үйрөнүшүбүз керек депчи. Ошондуктан ушул жарык жашоого келгенден кийин ар бир адам туура жашаганга аракет кылып умтулушубуз керек да. Адам көп учурда акылга таянып, акыл менен чечим чыгарам дегенде, бул адам жашоосунда жаңылат. Бир гана акылга таянып, ошо акыл менен иш кылам дегенде, адам жашоосунда жаңылат. Ааламда жашоочулардын баарынын жаны бар. Ошол себептен жан дүйнө өтө кенен, өтө терең, өтө сыйкыр. Адамдын жан дүйнөсү түпсүз деңиз, ачкычын терең каткан акыл жеткис дейт. Түшүнүп атасыңарбы? Адамдын жан дүйнөсү түпсүз деңиз, ачкычын терең каткан акыл жеткис дейт. Акыл менен жан дүйнөнү тааныш болбойт. Анткени жан дүйнө абдан терең. Жан дүйнө бизге жаратканды таанып, жаратканга ишенүүгө, ак жашоону жашаганга тарбиялайт, жол жобосун үйрөтөт. Мисалы үчүн, жан дүйнөсү бай адам эч качан байлыкка, бийликке, көр дүнүйөгө кызыкпайт. Жаман ой бакпайт. Ал өзүн тарбиялап, жанына кам көрөт. Жан дүйнөсү бай адам. Ар бир билимдин өзүнүн орду бар, деңгээли бар, салмагы бар. Терең билим адамды жарыкка үндөйт, адамга кубат берет. Эгерде адам билимдүү болсо, анын бул жашоодо убарасы аз болот, жетишкендиги көп болот. Ар бир билим пайдалуу. Акылдын тереңдигинен алган билимдер пайдалуу, бирок андан да жогору турган бул жан дүйнө билими. Жан дүйнө билими. Эми силерге түшүндүрүп берейин. Жан дүйнө өзү жан дүйнө 4 алкактан турат. Жан дүйнө. Жандын өзөгү болгон бул дил. Сабактардан окуп жүрөсүңөр, дил деген. Мына жандын өзөгү болгон бул дил. Экинчи дит. Ниет. Пейил. Жан дүйнө ушул 4 алкактан турат. Ушул 4 алкакты бүгүн биз талкуу кылабыз. Ар бири чечмеленет. Анан ар бири майдаланып чечмеленет, бирок мен өзөктүүсүн даярдап келдим. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн өзөктүүсүн даярдап келдим да. Биринчи өзөгүн ниет пейил. Жан дүйнөнүн өзөгүн түзүп турган дил. Дил ар бир адамда бар дил. Дил деген ар бир адамга таандык болгон ички дүйнөнүн деңгээли. То есть внутренний нашего мира, статус нашего внутреннего мира, да, орусча айтканда. Биздин ички дүйнөбүздүн деңгээли дил болот. Дил дайыма таза болот, ак болот. Бирок
кээде жокко эсе болот. Ошондуктан кээ бир ойлор жарык, жаркын болуп дилден чыкса, кээ бир ойлор ниеттен чыгат. Ниеттен чыгат. Ниеттен чыккан ой жардам берет, иштин башын баштайт, бирок өзөгү жок болот да. Ал эми дилден чыккан ой өзөктүү болот. Ошол себептен дилдеги ойду кеңейтип, тереңдеткен оң. Мисал үчүн, элге пайдалуу иш кылуу, кызмат кылуу, окуунун тереңдигине жетүү, ар дайым ак иш кылуу деген бул өзөктүү ой да. Өзөктүү ой, түшүнүп атасыңарбы? Ар бир дилден чыккан ой бул өзөктүү болуш керек. Мисал үчүн биз ой деген темада айтканбыз, ой кайдан пайда болот дегенде, дилден дегенбиз, дилиңде эмне болсо, ой болуп, анан сөз болуп чыгат дегенбиз. Дил дитти, ниетти, пейилди басып өтөт. Себеби дилден чыккан ой күчтүү болот. Күчтүү болот. Ойдун өзөгүн дил түзөт. Ошол себептен дилден чыккан сөз күчтүү болот. Түшүндүңөр, Эми дит. Адамдын көңүлүнө тийиштүү болгон сезим, адамдын көңүлүнө тийиштүү болгон сезим бул дит. Дит деген сөздү биз бала кезде укканбыз, мектепте окуп жүргөндө дитиңди коюп оку деп. Эмне себептен ошентип айткан? Дилде турган адам окуянын, сөздүн, анан күчтүн таасирин билет. Бирок ошол таасирге жетип, ошонун таасирине жеткенден кийин, сөздүн, күчтүн, окуянын таасирине жеткенден кийин бирок жашоосунда колдонбосо, пайдаланбаса, анын пайдасы жок болот. Мисал үчүн окуп аткан баланы тапшырманы дитиңди коюп оку деп мугалимдер айтса, демек ал эмнени айтып атат? Ошол окуянын тереңин тааны, ошондогу сөздүн күчүн, сөздүн өзүнүн тереңдигин тааны деп айтып атканы да. Ошондо балага таасирленет. Ошентипчи? Анан, мисал үчүн, дилге басым жасабаган, дилге көңүл бурбаган адамга канча үйрөтсөң дагы ал сиңире албайт. Мисал үчүн дагы дил аркылуу жасалган жакшылык, жардам, убакытка эмес, өмүргө тете болот да. Дил аркылуу жасалган жакшылык, алаксыбайбыз. Дил аркылуу жасалган жакшылык, бирөөгө жардам, ошол өмүрүнө чектелет да, өмүрүнө, убакытка эмес. Түшүнүп атасыңарбы? Ошол себептен ар бир нерсеге дит койгону соң. Дит койгону соң да. Бул экинчи алкагы. Эми адамдын бир туруктуу ой жүгүртүү дегенди билебиз, Адамдын бир ой жүгүртүү, туруктуу ой жүгүртүүсү, анын кыялы, жашоодогу болгон жүрүм турумуна багыт берчү негиздүү күч бул ниет болот. Негиздүү күчтүн бири бул ниет болот. Эми негиздүү күчтүн бири деп эмне үчүн айтып атам? Себеби күчтөр көп, сөздүн күчү бар, ойдун күчү бар, жана башка, акылдын күчү бар, сезимдин күчү бар дегендей. Ошол негиздүү күчтөрдүн бирин түзүп турган ниет. Сенин ой жүгүртүүңдүн, бир туруктуу ой жүгүртүүңдүн, кыялыңдын, жүрүм турумуңдун багыт берип турган күчтүү сезим алкагы да. Түшүнүңөрбү? Эгерде биздин көңүлүбүздүн багытына ушул ниет, көңүлүбүздүн бир нерсеге үңүлгөнү, тереңдигин таанууга, туюмун, ошонун баалуулугун таанууга үйрөтсө, ошону толуктап турса, ошону менен эле кошо карама каршылыгын толуктап турат да. Ниетчи? Ошол карама каршылыктар менен, тереңдиги менен, тууралыгы менен, туюму менен, үңүлү менен көңүлүнүн багытталганына дил менен дитке азык берип турчу ниет болот. Азык берип турчу. Түшүнүп атасыңарбы? Адам турган тууралыктын алкагы бул пейил болот. Пейил.
тууралык деген эмне? Мисалы үчүн адамдын багыты, жашоону кабылдоосу ушул пейилге жараша болот. Адамдын жашоо менен болгон мамилеси ушул пейилде жатат. Адамдын жашоо менен болгон мамилеси бул пейилде жатат. Пейилдин тереңдигинде, ошол тереңдиги адам бул жашоону кандай мамиле кылып атат? Ушул пейилде. Жан дүйнөсү бай адам эч качан майда сөз сүйлөбөйт. Көңүлдү түшүргөн, же болбосо бир туура эмес жагдайларга аралашпайт. Адамга кыйынчылык келип турган убакта дагы ушул жан дүйнөнүн кубаты менен адам төмөнгө түшпөйт. Демек, мындан эмнени түшүнсөк болот? Ар бир алкактын биздин жан дүйнөнүн акыбалына таасир беренин түшүнүп атабыз. Ошол себептен жан дүйнө бай деп сүйлөгөндөн биринчи эмнебиз кайсы жеринен кемтик экенин түшүнүшүбүз керек. Анткени ошо жан дүйнөнү түзүп турган алкактар аркылуу биз жан дүйнөбүз кандай акыбалда экенин түшүнөбүз. Эми эң кызыктуусу ушул дит менен дилдин ортосунда могу жерде көңүл деген керемет бар. Мисалы үчүн дит, ниет, пейил жан дүйнөнүн катуу өзөгү. Бирок жан дүйнөнү толтуруп турган суюктук бул көңүл. Көңүл суюктук болот. Ушу дил менен диттин ортосунда суюктук бул көңүл болот. Адамга эң чоң таасир берчү, адамды өйдөлөтүп өстүрчү, мындай сыркоодон арылтчу, адамга бир канат байлата турган бул көңүл болот. Ошону менен эле бирге ылдыйлатып, басынтып, чөктүрүп, бир илдетке чабыктырган бул көңүл болот. Ушул суюктук болот. Эми ойлонуп көргүлө. Эгерде бизди бийиктете турган болсо, бизди ылдыйлата турган болсо, демек дилибиз менен диттин ортосунда турган суюктуктун ниет менен пейилибизге таасирин ойлоп көргүлө. Эгерде көңүл чөгүп турган адам болсо, адамдын көңүлү чөккөндө сөзсүз түрдө ылдыйлайт. Анткени көңүлү жок адам иш кылганда жыйынтык бербейт, ийгиликке жетпейт. Санаага баткан адам ушул көңүлдү уюта албайт. Анан өзүңөр билесиңер да, бир нерсеге көңүлүңөр жок болсо жазгаңар келбейт да. Ошондо түшүнгүлө да өзөк дил болсо, дилден өткөн көңүл болсо, андан кийин дит болсо, демек маселе могу жерде экен да. Түшүнүп атасыңар да? Эгерде мисалы үчүн жан дүйнөнү кантип биз байыта алабыз? Жан дүйнөгө бир гана мээрим керек, сүйүү керек, анан сезим керек жан дүйнөгө. А денеге кийим керек, машина, үй, байлык, чирген бир көрдүйнө керек да. А жан дүйнөгө мээрим, сүйүү, анан сезим керек. Эми эгерде жан дүйнөгө мээрим, сүйүү керек болсо, анда биз өзүбүз ошол сүйүүгө жеткен эмес болсок, ошол мээрим бизде жок болсо, сезимибиз жабык болсо, кайдан алабыз деген бар да. Ошондо көңүлдүн оордун карайбыз. Көңүлдүн оорду бар. Ал 4 катмарда турат. Сезим дүйнөдө, жан дүйнөдө, акыл дүйнөдө, анан башаттагы көңүл оорду. Сезим дүйнөдөгү көңүлдүн оордун сезим деген темадан айтып берем.
акыл дагы көңүлдүн ордун акыл деген темадан козгойбуз. А бүгүн биз жан дүйнөдөгү көңүлдүн ордун түшүндүңөр, көңүл же өстүрөт, же ылдыйлатат деп атат. Эми башаттагы көңүлдүн орду деген эмне? Алгач түйүлдүк болгондо эле кантып калган көңүл бул башаттагы көңүл орду дейт. Мисалы үчүн, муңда турган энеден суз бала төрөлөт. Барбы адамдар, бети күлсө дагы көзү күлбөгөнчү, учурга байланыштуу болгон. Ошол энеси муңда батып турган аялдын баласы суз болуп төрөлөт. Көңүлдү көтөргөнгө абдан кубат керек. Көңүл түшүп кетсе, кайра аны өйдө алып чыгыш абдан кыйын. Көңүлдөгү санааны дилге салып азайтса болот. Кантип? Ой менен, акыл эс менен чечим чыгарып туруп, дилге салып туруп азайтса болот. Мен арылтса деген жокмун, азайтса болот деп атам. Түшүнүп атасыңарбы? Азайтса болот. Эми ушул көңүлдүн таасир бергенинен бизге залакалары канча? Бизге бир топ залакасы тиет. Мисалы үчүн, мен атайын жазып келдим. Көңүл чөгүүдөн келип чыккан залакалар. Эң биринчи жан дүйнө ооруйт. Жан дүйнө ооруйт. Эгер адам сезимтал болсо, эң биринчи адамдын көңүлү түшкөндө жаны ооруйт. А жан ооруганда эмне аркылуу берет? Дене аркылуу берет. Андан кийин кан оорусу. Кан оору. Бул гипертония, кант оорусу, кандын бузулушу, боордун бузулушу. Көңүлдүн таасири. Экинчиси ашказандын оорусу, кулак, мурун, бөйрөк. Эмне себептен? Анткени адам акылга таянган кезде, ар бир чечимдерин акыл менен чечкенде, акылды негиз кылып алганда, ошол органдар бузулат биздики. Себеби биз тамак ичип отурганда, адамдын көңүлү чөгүп тамак ичкенде, ал ашка көңүл бөлбөйт. Ашка көңүл бөлбөйт да, ошол себептен ашказан ооруйт. Демек, бир жагдайды кабыл албай атат, сиңирбей атат, бир кишиге нерви кайнап атат, ошону сиңире албай атат, же бир тууган, же күйөөсүн, же баласын, же бир жагдайларды кабыл албаганда ашказан сиңирет да, ошо ашказандагы кетип аткан мындай кээ бир элдерди байкасаңар, тамакка маани бербей эле ашказанды толтуруш үчүн бат-баттан ичип кылат го. Ошондо көрдүңөрбү? Көңүл чөккөн адам. Демек, көңүлүндө бир маселе бар да. Ошондо ашказан, кулак, мурун, бөйрөк. Эмнеге кулак, мурун? Себеби кулак, мурун, тамак оорусу эң биринчи адамдар бул учурда сезимди кабыл алат. Сезим менен кабыл алат да. Ошол себептен кулак, тамак ооруйт да. Үчүнчүдөн баш оору, өпкө, муун, өттүн оорусу. Бул сезим менен акылдын айкалышынан турган. Сезимде, акылда турган адамдардын баш оорусу, өпкө, муун, өттүн оорусу болот. Бул жерден ашказандын оорусу, кулак, мурун, бөйрөк оорусу деп айтканым, бөйрөк эки жакта тең болот. Жашоонун тең салмагы бузулганда, адам акылга таянып жанды укпай калганда тең салмак бузулат. Ошондо бөйрөк ооруйт. Акылга таянып туруп алганда. Бирөөнү соттогондо, мисалы үчүн бир туугандарыңарды соттосоңор, ушул эжем ушундай, же болбосо байкем момундай деп бир нааразы болуп, же бир адамды соттоп эметсеңер, бөйрөк бузулат да, анткени тең салмак кетет. Ошол себептен бөйрөк ооруйт да. Демек, мына мисалы үчүн бөйрөк деген бул заара чыгарат да, адамда заар толуп кеткенде, ошол туура эмес иштеп баштайт бөйрөкчү. Анан өт деген, бул деген өтмөктөн өт деген сөз да, адамда ачуу көп болгондо өтө ооруйт. Бирок адам ошону түшүнбөйт, өтү ооруп атканда больницага барып жатышат, таш толуп кетиптир деп, же болбосо өтүн алдырып салышат. А бул болсо жан ооруп, көңүл түшүп атканын сезбейт дагы. Ошол өтмөктөн өт
бир өткүлүктүү иш кыл, ачуудан арыл деп бул байкуш кыйкырып атат, а биз болсо барып туруп эмне алдырып салып атабыз, Демек, биздин азыркы учурдагы бул кылым, кылым тазалоочу, иретке келтирүүчү, өзүңдөгү терс мүнөздөрдөн арылтуучу кылым. Жакшылап байкасаңар, жашоого мындай баамдоо салып көрсөңөр, адам аябай кыйналып атат азыр. Башаламан болуп атат. Уруш, талаш, жанагы эле бир кызды почти бир жумадан бери эме кылып атат, талкуу болуп атат. Ошол ар бир адамдын ички дүйнөсү болуп атат. Ички дүйнөсү болуп атат. Ошол себептен азыр эң биринчи талап эч качан эмоция калтырбаш керек. Тынчтыкка келиш керек. Анын үчүн биз жан дүйнөнүн алкактарын түшүнүп, анан жан дүйнөңө мамилени өзгөртүш керек. Эгерде сенин дилиң таза болуп турганың менен, көңүлүң чөгүп турат. Демек сен бир нерсеге дит кое албайсың, ниетиң бузулат, пейлиң тарыйт. Туурабы? Демек биз моуну тазалашыбыз керек. Дилди. А дил ой каяктан келет? Дилден керек. Келет. Ошон үчүн эң биринчи биз ойду тазалашыбыз керек. Ойду. Дилдин өзөгүн ой түзөт. Дилди ой менен тазартса болот. Анткени мен айткам, ой бул Кудайдын бизге берген жаратмандык күчү деген. Жаратмандык деген значит, эмне кылабыз? Биз жаратабыз да. Анткени ой Кудайдын берген жаратмандык күчү болгон үчүн анда касиет бар деп айткам, 4 касиети бар. Эсиңерде бар болсо, эсиңерде жок болсо ойду кайра баштан окугула. Ошол касиет, ошол ойдун касиети менен биз дилди тазаласак болот. Не болду? Көңүлдүн орусчасы желание ба? Жок, желание бул каалоо. Желание бул эңсөө. А хочу деген бул каалоо да. Көңүл деген бул эми орусчасын эметпептирмин, бирок настроение болуш керек. Настроениега тийиштүү. Настроение маанай. Маанай. Көңүл деген Кыргызга орусча айтпаса түшүнбөй калат го. Ошо көңүл дегенди мен которуп көрбөдүм. Мен ушул сабактарды орусча котороюн дегем да, анткени бизде чет мамлекетте да жашаган бир туугандарыбыз бар да, аябай суранышат да, кыргызча өтөм, бирок орусчасын которо албагандын себеби терең болбой калат да, мынчалык терең болбой калат. Күнүмдүк жашоодогу эле сөздөр менен которулуп калат дагы. Мисалы үчүн дил деген орусча такыр которулбайт. Дит десең, ладно, внимание дейсиң да. Ниет болсо намерение дейсиң. Неме ойлобош керек, душа ойлобош керек. Анан жок, мисалы үчүн душа состоит из деп туруп буларды айтышың керек да. Ошол себептен мунун ар бирин чечмелеш үчүн, бирок чечмелеп сөзмө сөз которгон убакта деле биздин бул сабактардын тереңи жоголуп кетет да. Терең эмес, мааниси жок болуп калат да. Ошондой да. Ал бизге эми азыр эмес да, маанилүү эмес да, ар бир өзүңөр үчүн түшүнгүлө да. Эгерде мындай да, биз биринчи жан дүйнө деп, ушунун жан дүйнөсү бай адам деп айткандан биринчи анын дилине карагыла, көңүлүнө карагыла, дитине карагыла, ниетине, пейилине карап туруп, ошол төп келсе анан жан дүйнөсү бай деп адам деп айта алабыз. Ой, пейили кенен болуп тасторконду жайып, бирок көңүлү ичинде монтип кайнап, дили монтип турган, эч нерсеге дит кое албай, эпте ушул элдерди тосуп, өзүнүн көңүлүн көтөрүш үчүн тасторкон жайган адамдын кантип жан дүйнөсү бай деп айтасың? Туурабы? Эгерде биздин пейилибиз жашоонун ошонун кенендигинен, тереңдигинен, пейилдин тереңдигинен биз жашоо менен болгон мамилебизди түзүп атса, пейилибизчи, канчалык деңгээлде биз жашоо менен мамиле кылып атабыз? Жашоону сөгүлүп атпайбызбы биз? Туурабы? Демек биздин пейилибиз тарып атыптыр да. Эгерде биз жашоону кабыл ала албай атсак. Туурабы? Эгерде биз жанагындай ар кандай эмеден чыккан маалыматтарга көңүл бөлүп атсак, демек кептин баары момунда болуп атат да. Туурабы? Туурабы?
талдоо жүргүзсөңөр, эгерде биздин туруктуу ой жүгүртүүбүздү, кыялдарыбызды, жүрүм турумубузга багыт берген негиздүү күчтүү сезим алкагы ниет болуп атса, биздин көңүлүбүздүн багыт берген жагынан тереңдиги, ошол көңүлүбүз бурган нерсенин үңүлгөнүбүз, анын тереңдигин ниет берип атпайбызбы? Демек, ниет берип атпайбы? Демек, ушул сезимибиз каякта турат? Эмнеге ниеттенип атабыз? Көңүлүбүздүн бара турган жери кайсы жерде, багыты кайсы жерде? Эмнеге үңүлүп атабыз? Биз Facebookка үңүлүп атабыз, бүт болгон кырылыштардын баарына тең, Демек эмне экен? Туура эмес жакта турат экенбизби? Эмнеге дит коюп атабыз? Эмнеге дит коюп атабыз? А мен дитти айттым. Дит койгон адам окуянын, күчтүн, сөздүн тереңине жетет деп атам. Бирок адам ошону жетип турса дагы жашоосунда колдонбосо, анын кереги жок, пайдасы жок болот. Демек эмне экен? Дит койгонубузду талдашыбыз керек экен, Эми ушул экөөнү толуктап, момтеп, суюктук болуп турган бул көңүл экен. Көңүл же бизди өйдөлөтөт экен, же ылдыйлатат экен да. Демек биз ооруга же илдетке чалдыкканыбыз эмнеден экен? Көңүлдөн экен да. Ушунун баары биригип келип эмнеден экен? Дилден. А мунун өзөгү болгон эмне экен? Ойдон. Демек, жашоонун негизи ойдо деп жөн эле айтылбаптыр, Жашоонун деми сөздө деп жөн эле айтылбаптыр. Жашоонун ыргагы сезимде деп жөн эле айтылбаптыр. Жашоонун түрү максатта деп жөн эле айтылбаптыр. Кайдан табасыңар мындай сабакты? Жок да. Бул биздин нукура каныбыздагы бизди оргуштатып, ойгото турган сабактар. Убакыт келип, ушундай тереңдиктерге кирип түшүнүп башташыбыз керек. Жөн эле жан дүйнөм жабыркап атат дебей, талдоо жүргүзүшүңөр керек. Жан дүйнө жабыркап атса, же көңүлүң чөгүп атат. Көңүлүң чөккөндөн эч нерсеге дит кое албай атасың. Ниетиң жок болуп атат, пейилиң тарып атат. Түшүнүктүбү? Бүгүнкү сабак ушул. Эмкиде сезимде кетпейсиң да. Бүгүн ушуну талкуулап алалык, Шашпайлы. Суроо барбы кимде? Сонун информация экен, бирок эме экен. Уну улам болуш керек экен да. Анткеничи, биз дегенчи, эмне себептен сен туура айтасың? Анткени бул сабактарды мен өзүм биринчи алганда такыр акылыма сыйбай койгон. Акылыма сыйбай койгон чын эле. Анан бара-бара өзүмдү талкуу кылып отуруп, күнүнкүсүн күнүнө окуп, убакыт бөлчүмүн кадимкидей. Анткени адамды түзүп турган акыл дүйнө, сезим дүйнө, жан дүйнө үчөөндө тең кубат бар, үчөөндө тең күч бар. Анан айтып атпайбы, адамга кыйынчылык келген убакта дагы жан дүйнөнүн кубаты менен төмөн түшпөйт деп атат адамчы. Ушулардын баарын мен үйдө отуруп алып, күнүнкүсүнө өзүмдүн акыбалымды, пейилим кандай болуп атат, ниетим эмнеде турат деп талкуу кылып өзүм менен өзүм иштегенден ушунун маңызын түшүнгөм, тереңдигин түшүнгөм да. Бул деген биздин 60-70 жылдан бери сөздөрдү колдонбой калгандыгыбыз үчүн, мунун мааниси терең болгон үчүн силерге кирбей жатат да. Анткени биз күнүмдүк жашоодо жеңил-желпи эмелерди, жеңил-желпи гана сөздөр менен сүйлөшүп калганбыз да. Анан ошол жетпей аткан, тиги багажга жетпей калган сөздөрдү орусчалар менен толуктап коюп, ошол себептен биз же сөз бакканды билбей калдык. Тереңдик деген эмне экен? Эмне себептен ар бир сабакты өткөндө тереңдигин билген, тереңдигине жеткен, тереңдикке жетиш керек деген сөздөр айтылып атат. Анткени биз кенен акылды алып жүрө берип, терең акыл албай калганбыз. Азыр учур келди, биздин жаңы доорго өтүүбүзгө акылдын гана тереңдиги жетишсиз. Биз жан дүйнөнүн илимин алып, агымдан калбай,
сезим менен сезип байкоо жүргүзүп, ата тектин кетирген катачылыктарын арулантууга татыктуу болуп, ошол ата тегиңден канынан өтүп мурас болуп келаткан ыйык касиеттерди кабылдап, ушул физикалык денебиз менен кошо ата текти агартып өткөрүү деген бул азыркы талап. Жаңы доордун талабы, алтын доордун талабы. Ошол себептен айтып атпаймынбы? Ар бир улут өзөгүнө кайтмайынча, өзүнүн тили, дили менен бирге болуп, салтын карманып жашамайынча жаңы доордун инсаны боло албайт деп. Анткени ар бир жанды жаратканда өзүнүн эрежесин, түспөлүн, жашоо шартын жазган да, өң түс берген. А биз мыйзамды бузуп атпайбызбы? Ошон үчүн мына аалам менен жердин герци өзгөрдү, бирок адам ошого шайкеш боло албай атат да. Анткени биз эмнеден карманып атабыз? Биз деген эскиге карманып атабыз да. Эски ойлорго, эски коркунучтарга, ушул көңүл, көңүл деген, көңүл түшсөчү, пастап кетсе, көп запкап келет бизге. Бизге көп ооруларды, кыйынчылыктарды, коркунучтарды, саналардын баарын ушул көңүл алып келет да. Анан ошол себептен азыр деген мына эми көңүлдү кантип көтөрүш керек, Мен мурунку сабакта айткам, адам жана ретритке барганда тоого чыгып кыйкырып атышат, сууга барып тазаланып атышат. Ошондочу мындай мен тазаланууга баратам деген сөзчү түбүндө эмне жатат, ошону түшүнүш керек да. Жөн эле ом деп элди туурап келбейчи, тазаланууга баратам деген эмнеден тазаланганы баратасың? Акылыңды тазалаганы баратасыңбы? Же сезимиңди ойготкону баратасыңбы? Же жан дүйнөңдү тазалаганы баратасыңбы? Же денеңди тазала? Түбүн түшүнмөйүнчө ал эч качан жыйынтык бербейт. Качан биз ошол тазаланууга барганда, көңүлдү көтөрүш үчүн тоого чыкканда биз билишибиз керек. Мен тоодон кубат алам депчи. Кубат алганы. Токой мээрим берет. Силер байкап көрсөңөр, токой жанагынтип ёлкалар турса, инелер көп болсо кантип мээрим бермегиле деп ойлойсуңар. Менде да ошондой ой болгон. Анан мен көлгө барганда, жанагы Барсконго барганбыз да, ошондо мен токойдун ичинен ошону сезгем. Токой мээрим берет. Жерине кубат берет. Жылдыздар жарык берет. Ошон үчүн айтканда, адам табияттын тилин билсе, ааламдын тилин билет дегенде. А биз табият менен ааламдан бирибизди бөлүп карабашыбыз керек. Биз бирбиз да. А бизди ошо бөлдүрткөндө атайынчы, бөлдүрткөндө, анткени адам өзүн билбеген адамды башкарыш оңой да. Оңой да, өзүн билбеген адамды. Ошол себептен учур келди. Сен Кудайдын жарыгынан бөлүнүп чыккан учкун экениңди, сен Кудайдын нурунан жаралган экениң, ар бир жан бул керемет экенин, керемет нерсе экенин, керемет. Анткени адам бул деген аябай кыйын түзүлүш. Кыйын түзүлүш. Биз өзүбүздү такыр билбейбиз. Биз көнүп калганбыз, бир жерибиз ооруса, мисалы үчүн колубузду кесип алсак, шыбай калып, ал даяр да, шыбай калып, анан бинт менен таңып ушундай нерселер мененчи автоматтык түрдө биз ошолордун баарын дене, демек жан дүйнөм эмнени айткысы келип атат, буну менен эмнени билгистиргиси келип атат деген кыйкырык да болчу. Жан кыйналганда эң биринчи эмне? Жан ооруйт экен, анан эмне болот экен? Кан бузулат экен, кан бузулат. А эмне үчүн ошол кан бузулганда боор дагы бузулат деп атат? Фильтр кылат да. Тиги жанагы раковинадагы мусор чогулткан фильтрди де улам кагып тазалап атпайбызбы? Тиги акуш тазаланбай эле жүрөт да эптеп. Ошондой да. Инсульт, мен ушул инсультту аябай окудум да. Мен анализдеп көрсөм, 5 жыл мурун мага сигнал бериптир да. Инсульт эң биринчи бөйрөктөн башталат экен. Бөйрөк өзүнүн эмесинен чыкканда, акылга таянып калганда, жана акыл менен
иш кылып баштаганда ошондо жана тең салмак бузулуптур дагы ошол байкуш мага эме айта берип анан канга жибериптир да. А кан болсо эмне ракатка келген да. Ракаттанганы келген, жүрөк өкө. Мен жашоомдо ракат кетиптир да. Анан ал жүрөккө бериптир дагы, жүрөк мен көтөрө албайм деп мээге бериптир да. Ошентип инсульт болот экен. Анда биздин Кыргызстандагы ооруп аткан адамдарды ойлоп көргүлө. Баарыбыздыкы эмнеден экен? Жаныбыз кыйналып аткандан экен. Жан кыйналганда. Азыр акылдын билими иштебейт. Азыр жандын билими иштейт. Ошон үчүн адам эртең менен ойгонгондо, мындай 5 мүнөт тура калып эле, чай коюш керек анан дебейчи. Хотя бы мындай бир 3-4 мүнөт жаткыла да, тынчтыктачы. Жаткыла. Андан кийин анан тургула. Күндө жатаарда менин жашоом иретте. Менин ойлорум иретте. Бардыгы өзүнүн иретинде болуп атат. Эртеңки күнүм керемет болот. Анткени багытты жараткан өзү көрсөтөт. Биз антпайбыз да түнчүндө отуруп алып толтура эмелер жазабыз да. Жака барам, бияка барам, минтем анан тигинтем анан мону унутуп калган турбайбы дегинтем депчи. А биз эртең ойгонобузбу деген сөз бар да. Ошол себептен кечинде жатканда сөзсүз түрдө өзүңөрдү тынч бир 10 мүнөт отургула дагы бүгүнкү күн үчүн ыраазычылык айткыла. Себеби бүгүнкү күндө ар кандай маселелер болду. Ар кандай, эмнеге көңүлүбүз фокуста болду? Ошолордун бүт бар нимо тети мени урушуп салды, анан бул минтип калды, анан кредитимди төгө албай калдым, тигиндей дегендерди ойлобой, бүгүнкү күн болгон үчүн ыраазычылык билдиресиңер. Анан эртеңки күнүмдүн багытын бир гана жараткан билет. Эртеңки күнүм керемет деп айткыла. Менин өзүмдөгү улуу аң сезим манасым ойгонсун. Мен улуу максатым ак артууга эшик ачат. Ак артууга, ак жүк, артууга эшик ачат. Менин ойлорум иреттелген. Менин жашоом баардыгы өзүнүн орду менен болуп атат. Эртең менен турдуңарбы? Таңды көрдүк, ыраазымын. Бүгүнкү күнүм керемет. Анткени багытты сен бересиң. Бирок муну мындай эме менен айтыш керек да, сезим менен, ниет менен. Мен баягы күнү айтпадым беле, туура сөз дегенде, туура тиленүүнү айткам, биринчи өзүңөргө, биринчи өзүңөргө тиленгиле деп. Ошол себептен бүгүнкү менин күнүм керемет. Анткени багытты жаратканым өзү көрсөтөт. Деп ошого көңүл бөлбөйбүз. Ошого эме кылгыла да, басым жасагыла. Бир нерсени суранайын. Эмне себептен ушул сабак болуп атканда ар кайсакка буруло бересиңер? Анткени ой бир жерде эмес. Жашооңор чаржайып, суроолор толтура. Ошол себептен тиге деле, буга деле көңүл бура бересиңер да. Ошо ойду иреттегенге үйрөнгүлө. Качан ой иреттелип, акыл тартипке келгенде эч нерсеге көңүл бөлбөй каласыңар. Силерге ушул учур маанилүү болот да. Ошондой да. Суроо барбы дагы? Менде бир ой пайда болду, айтып калайынчы. Алам сандардан турат деген бир түшүнүктөн сүйлөгөндөрчү. Ар бир адамдын жан дүйнө абалы ошол адамдын тетиги дил, көңүл, бит, ниет, бейилдин бир сандык туюмдары менен ченелүүчү математикалык формула менен чыгарып койсо болот деп калдым да. Себеби ар бир адамда ушу тиги сандык, мисалы ар бир дил, мисалы кандай десек, бир единица деп алсак, ошону бөлсөк, дилге, көңүлгө, дитке, ниетке канчалык деңгээлде ошолордун катыштыгы бар бир единица болуш үчүн. Түшүндүм мен сизди. Ошону салып туруп, анан ар бир адам өзү чыгарып ала турган мүмкүнчүлүктөрү жаралат го деп калдым да, жакын каралыкта. Илим болуп эсептелсе да. Сиз ата тек боюнча сабак болгондо барып элеңиз, Ниязбек меке? Жок болчусуз,
мына жакшылап карап көңүл берсеңер, бир көңүлдү албаганда өзөктүү катуу өзөк 1 2 3 4 болуп атат. 4 деген сан жөн эле айтылбайт. 4 деген сан. Себеби жаз, күз, кыш, жай 4 болуп атабы? Батыш, чыгыш, түндүк, түштүк 4 болуп атабы? Аба, суу, жер, от 4 болуп атабы? Бизде 4 менталдык, эфирдик, физикалык деп бөлүнөбүз да, бизде эме телолор бар да, денелер бар. Көп нерсе биздин жашообуздун коду, куту 4 деген санда. Ошол 4 деген санды чечмелеп үйрөнүп алсак, биз көп нерсени түшүнөбүз. Мындайча айтканда, космостун кодун чечебиз дегендей да. Адам баласы жөн эле айтылбайт. Мисал үчүн кыш, күз, жай, жаз дегенчи биз жыл мезгилдери эмес. Бул бизбиз. Кыш деген бул деген өзүңдүн жашооңду талда деген мезгил. Талдоо мезгилибиз. Жай деген баарыбыз көлгө түшкөнү, отпускага кетебиз. А жай деген бул кеңейгиле деген. Билим алгыла деген, кеңейгиле деген. Күз деген эскиден арылгыла деген. Жаз деген жаңылангыла деген. Эми кечинде биздин ойлорубуз, сезимдерибиз, эмоциялардын баары, толкундарыбыздын баары түндүктө турса, эртең менен жагдайга жараша, көңүлүбүзгө жараша, ал түштүктө болуп калышы ыктымал. Ошондой эле жер бул биздин сөөктүн түзүлүшү, денебиздин түзүлүшү. От болсо биздин максаттар, биздин эмоциялар, чечим чыгаргандарыбыз. Суу болсо бул билим да, сезимдерибиз. Ал эми аба болсо бул биздин демибиз, дух. Ошол себептен эч нерсени бөлүп караганга болбойт. Азыр жайдын аптабы болуп атат, Биз жыл сайын айтабыз. Былтыркыдан быйыл күн ысыды. Былтыркыдан күн анча ысыбай атат. Былтыр көлгө барганда окмуш болчу, быйыл анча деле эмес деп, Ошондо ойлонуп көргүлө. Биз канчалык кеңейип атабыз? Аалам дайыма кеңейип, анан тарып турат. Ошого жараша биздин акылыбыз кеңейип, тарып турат. Биз азыр аалам тарып аткан мезгилдебиз. Кийинкиде кеңейиш үчүн. Ааламдагы бир дагы нерсе туура эмес иштебейт. Таптак иштейт. Биз ошону байкабайбыз, ошон үчүн туура эмес жашоодо жашайбыз. Анткени биз 95% акыл менен жашайбыз. Ошол себептен. Барбы ошо туура айттыңыз. Сонун байке ой жүгүртүңүз. Эмени жерди кандай дедиңиз? Жер. Сөөктүн түзүлүшү сенин денең. Эмнени? Ошо айтып берип атпаймынбы? 4 деген негизи өзү 4 деген сан, бул деген адамдын тагдырын өзгөрткөнү келген сан. 4 дегенчи бул сырдуу сан. Сандын баары сырдуу. Кыргыздын дүйнө таанымында 1 деген биригүү деген сөз. 2 деген 2 дүйнө. 3 деген үчүлтүк мыйзам. 4 деген 4 тарабың төп болуп иш кыл, өткө, көңүл бур деп атат. 5 деген бешенеңди ачып, жашооңду иретте дейт. 6 деген ааламга байланышып ооматтуу иш кылгының дейт. 7 деген жетилгиниң дейт. 8 деген сезимиңди ачкының дейт. 9 деген топтуу иш кыл дейт. 10 деген ордолуу ишти кылгының дейт. Ар бир сан чечмеленет. Ошол мына силердин туулган күнүңөр дагы ошондой болуп чечмеленет да. Мисал үчүн 16-сында төрөлсөң, бириң сен бириктиришиң керек, анткени 1 деген Кудайдын башаты. 6 деген ааламдык орун, экөө биригип 7 болуп атпайбы? Демек, жетилүү. Түшүнүп атасыңарбы?
ошол сандар биздин азыркы сан боюнча сабак берип аткандардан биздин ата бабалар андан кыйын болгон. Ошол мезгилде эле санчы сынчы болгон. Ошол мезгилде эле санчы сынчы деген бул деген ошо психолог деген эле сөз. Кыргыздар эң биринчи баа берген адамдын башына баа берген деп айтпадым беле? Демек адамдын жанына баа берген да. Жанга баа берген. Анткени бул Кудайдын берген керемети деген. Жашоону баалап жашаган, өмүрдү сүрүп жашаган. Биздин ата бабалардын баалуулуктары башка болгон. А биздин азыр баалуулугубузга жараша жашообуз ошондой болуп атат. Эмнени баа тутсак. А бирок азыр аалам тогошуп башка эмеге кылымга доорго өтүп аткандан кийин материалдык дүйнө токтоду, катуу дүйнөчү. Биз эми рухту өстүргөн, жан дүйнөнү өстүргөн нерселерге байланышыбыз керек да. Ар бир нерсени чыгармачылык менен караганга. Анан эч нерсени бөлбөй, эч нерсеге ачууланбай, кыжырланбай, көңүлдү башка нерсеге буруш керек. Мен ой деген темада, ой толгоонун талабы дегенде эң акыркы пункту жамандан да жакшыны көр деп айтылган. Ошон үчүн ой деген теманы жакшы угуңуз сиз. Дагы угуңуз. Ошондо жамандан да жакшыны көр деп атат. Өзүңдү баалоо менен кошо элиңди, элдин салтын, үрп адатын баалагының деп атат да. Жакындарыңа болгон сөзүңдү өзгөрт, ой толгооңду өзгөрт деп атат. Бул талап. Демек, биз ой десе элек, ойлонуп койдум деп сүйлөбөш керек. Анткени ойду Кудайдын жаратмандык күчү катары берген. Ошон үчүн ойдун күчү иштейт. Мысли материализуется деп эле айтып атпайбы, акча беле? Ан үчүн диспензен окуп атпайсыңар өзүлөр. Антпей эле ата баба айтып койгон. Ойдун күчү иштеп кетет. Сүйлөгөн сөзүң оюңа жараша сүйлөгөн сөздү сүйлөйсүң. Ошонун күчү иштейт. Ал маанилүү сөзбү, таасирдүү сөзбү, куттуу сөзбү, кут эмес сөзбү, баары тең иштеп кетип атпайбы, Түшүндүк, Эми оюбузду иреттейбиз, сөзүбүздү иреттейбиз, жан дүйнөнү түшүнөбүз. Жан дүйнөнү түшүнүп, эмки сабакта сезим дүйнөнү өтөбүз. Ушул үч дүйнөнү түшүнө алсаңар, айырмачылыктарын, ошолордун кубатын түшүнө алсаңар, жашоо жеңилдейт. Силердин жашоого болгон көз карашыңар башкача болот. Ошондо жашоону кабыл алууңар, кыялыңар, оюңардын жүгүртүүсү, дит коюңар кошулуп отуруп дилиңер агарат да. Дил агарса жан дүйнө тынчтыкка келет. Барбы суроо? Балки ата тектен келаткан касиет, биздин башка жашоодо токтогон эс тутуум кай жерде? Ошо кандай байланышка чыгат? Бул акыл деген темада аябай сонун айтылат. Дилдеги акыл. Ооба. Мисал үчүн айтып атпайбы, могу көңүлдүн оорду бар деп атпайбы, жан дүйнөдө өзүнүн оорду бар деп. Ошондой эле мына башаттагы көңүлдүн оорду дегенде ошо энедеги калыптанып калган биздин көңүлүбүз муңдан суз болуп атпайбы? Демек, биздин оюбуз дилде болсо, дил ою эненин ичинде жаткан болсо, эненин генетикасынан биздин чоң аталарыбызды дагы эне төрөгөн да. Демек, ошонун баары ошо жактагы дилден калыптанат да. Ошо жактан өтөт да. Ошону өзгөртсө болобу? Эмнени? Азыр калыптанып калган дилди эненин башатына салыңдар деп атасыз. Мен азыр эле айттым. Эмне менен өзгөртүш керек экенин айттым. Ошондой эле. Ойду өзгөртүш керек, ойду. Мындайда ататек дегендечи, ушинтип ататек момунтип анан момунткени үчүн тигинткен турбайбы дебейчи, ошол жагдай ошондой болгон. Жашоо турмуштун түзүмү ошондой болгон, дүйнө таанымдар ошондой болгон. Мисалы үчүн ататек ошол ишти туура эмес ишти кылганда атайын эмес, учурга байланыштуу, көңүлүнө жараша, акыбалына жараша, ыргагына жараша жасаган иш иштелип калды.
бирок ошол жазаган ата түшүнгөн, бирок ошону оңдогонго кубаты жок, энергия не было, өтүп кетти жашоодон. Бирок ошол нерсе бизде кайталанат. Биринчиден ал каныңан өтөт, энеңден өтөт, эмне себептен кайталанат? Демек ошону биз оңго бурсун деп. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн бул деген ниет керек. Ниет, мен оюм тазарсын, жашоом өзгөрсүн, жашоомдун нугу өзгөрсүн, жарык нурга бөлөнсүн, жаңылансын күнүбүз, жашыл түзгө боелсун деп. Ойду өзгөртүш керек. Анан силер эми калыптанып калган адамдар болгон азыр канчадасыз? Менден бир эле жаш улуу экенсиз. Калыптанып калган нерселер бар да, анан ойду өзгөрткөнгөчү эмне тоскоол болот айтайынбы? Тескери ой, сана, коркунуч. Сана, коркунуч бул тайнеден келет. Ошондо бул силердин санаңар эмес экен да. Энелерден өткөн сана экен да. Анда эмнеге санабаган? Бул силердики эмес экен да, түшүндүңөрбү? Жок болбойт да, кантип жок болмок, тирүү жан болгондон кийин. Силер айтасыңар да. Ошону кабыл алыш керек да. Демек мен өзүм, бул сана меники эмес турбайбы? Бул калыптанып улам муундан муунга өтүп келаткан нерсе турбайбы? Демек мен бул санадан арылышым керек экен да. Бул меники эмес экен да. Мен бүгүндөн баштап өзүмө жоопкерчилик аламын. Ар бир ойлогон оюма, сүйлөгөн сөзүмө, ар бир кыйылымыма жоопкерчилик алам. Бүгүндөн баштап мен жаман ой ойлонбойм, сүйлөбөйм, ар бир кыймылым туура багытта болот. Мээм жакшы ойду ойлосун, көзүм жакшыны көрсүн, кулагым жакшы кеп эшитсин, оозум жакшы сөз сүйлөсүн, колу бутум жакшыга кыймыл кылсын. Мисал үчүн биз жазабайбыз аны. Анткени биз жалкообуз. Аны жазагандын ордуна кир жууй калайын, тамак жасай калайын, котур үйдү шыпыра калайын, тиги Жамиланын барып шеринесине катышып келе калайын дегендер бар да. Эгерде адам өзгөрөм десе, көп нерсени кайгылыш керек. Бул эски нерселер. Өзгөрбөйм дейсиңерби? Азыр ааламдын талабы чабат. Жакындарыңарды, балдарыңарды, туугандарыңарды акча менен, ден соолук менен түшүндүрөт. Ошого жеткирбей, ушул сабакты жөн эле келген жоксуңар да, ошого жеткирбей бүгүндөн баштап. Анан мен жоопкерчилик алдым эле өзүмдүн жашоомо дегенде ошону тереңдик менен түшүнүш керек. Мен жоопкерчилик алдым, сөзүмдү өзгөртөм, оюмду өзгөртөм деген жарабайт. Тереңин түшүнүш керек. Анткени сиздин аркаңызда уланып келаткан балдарыңыз бар, неберелериңиз бар, Кудай өмүр берсин, чөбүрөлөр бар. Түшүнүп атасызбы? Ошол тереңдикти ойлосоңор, силер биздин көзүбүз өткөндөн кийин чөбөрөлөрүбүз биз жөнүндө эмнени айтат, биз эмнени таштап кеттик, ошонун тереңин түшүнгөндө сүйлөбөйсүңөр, ойлонбойсуңар. Жаман ой келетсе да, кой, мен Кудайдан жаралган керемет жанмын. Бул ой меники эмес. Күндө жазаш керек. Күндө анан контролировать этип, токтоп калбагыла. Байкоо жүргүзүш керек. Мына балаңар бул автоматтык түрдө иштейт. Биз калыптанып калганбыз да. Могу жерге чайды төгүбесе, ай, төкпөйүш деп реакция кылабыз. Жөн койгула. Ал стол эч жакка чуркап кетип калбайт. Жөн койгула, төгүлсө төгүлүп турат. Баланын көңүлү. Ошол жерде көңүл бурбай, чайын иче берсин, анан бүткөндөн кийин деле жыйнап койсоңор болот. Же болбосо унчукпай келип майлык менен бүт эле сүртүп койгула. Ушунун бүт баарын байкоо жүргүзсөңөр, жан тынчтыкка келет. Ошонун баары биздики ашыкча ойдон, түпкү аң сезимде жаткан, калыптанып калган катмар болгон биздин эмоциялар. Ал эмнеден? Энелерибиздин чыгарбай калган күйүттөрү, кайгылары, көз жаштары, аталардын нааразычылыктары, келишпестиктери, ошонун баары
учурга байланыштуу биз эмнеге көңүл бурсак ошол иштейт. 80% биздин денебиз ататек. Ошону эс туттумбу? 80%. Ошол себептен күнүнө иштеш керек, өзгөрөм десе. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматов айтканда, эң кыйын Сайын адам болду. Эгерде чын эле адам болгуң келсе, Кудай адам деп ушинтип бул жашоого жарык менен жараткан болсо, ошонун кереметин сезип, мынчалык берген өмүрдү сүрүп жашайын десе, бүгүндөн баштагыла. Экөөбүз тең эле экенбиз. Ошо экөөбүз тең эле экенбиз, мына. Мен өзгөргөндөн кийин, значит, силер да өзгөрөсүңөр. Өзгөрөйүн аракет кылып. Анан күндө айтыш керек. Мен бийикмин. Мен кубаттуумун. Мен сулуумун. Мен келбеттүүмүн. Анткени мен Кудайдын сүйүүсүнөн жаралганмын. Күндө айтыш керек. Менин жан дүйнөм көрктүү, көркөмдүү. Мен жүрөгүм Кудайдын нуруна толгон. Эгер жетпей атса, о жараткан Кудай, мен мээримге толоюнчу деп. Анткени биздин ата-энелер мээримге көбү толгон эмес. Анткени үркүм болгон, ата мекендик согуш болгон, бизге мээрим бере албай калган. Ананчы мындай нерсе бар да. Могу жан дүйнөдөчү эне балдарын эч качан жаман көрбөйт. Балдарын жаман көрбөйт. Бирок өзүңөргө суроо берип көргүлө. Силер эмне себептен балдарыңарды жакшы көрөсүңөр? Силер балдарыңарды сүйөсүңөрбү? Балдарыңарга мээрим бересиңерби? Балдарга болгон сезимиңер. Бул силердикиби, же энеңердикиби, же атаңардыкы? Анткени биз шаблондорго көнүп калганбыз. Мен өзүм ушуну аябай анализдегем. Себеби мен байкоо жүргүзгөм. Менин кызым Нурайка. Менин мамам урушпайт деген да. Сөздөн сөз чыгып отуруп, мама мынтип караганда эле болду, бүттү, бизди уже чапты, урду, көп сөздөрдү сүйлөдү депчи. Мен сүйлөбөйм да, мен мындай кыймыл менен эле көрсөтөм да. Бирок ошол мен аябай катуу тийген мага. Демек баламдын жүрөгүнүн үшүн алгам да мен. Анан мен анда теке беркемин да. Демек мен өзүмдүн баалуулугумду көрсөткөм да, я важная дегенчи. Ошол аябай мага таасир берип, анан мен өзүмдү байкоо жүргүзүп баштагам. Мен тамак берип атканда кандай эмедемин, маанайдамын, кандай акыбалдамын, жөн эле сүйлөшүп отурганда, телефондо балдар менен сүйлөшүп атканда, нар жагында эмне себеп бар менде, кандай нерсе, эмнеге көңүл бөлүп атам деген талдоо болгон мендечи. Мен теке беркемин. Теке беркемин. Ошону түшүнгүлө. Биз балага болгон мамилебиз ата-энеден өткөн. Эң алгачкы тайнеден. Мамиле деген тайне менен энеден келет. Мамиле. Эгерде энебиз атабыз менен мамилеси жок болсо, кыз бала же эркек бала деген кыздар менен же эркектер менен сүйлөшкөн аябай кыйын болот. Мамиле түзө алышпайт. Түшүнүп атасыңар? Ошол себептен сенин мамилең кандай экенин көргүлө да. Анан бала өзүнүн сүйүүсүн кантип билдирет? Бала өзүнүн сүйүүсүн кучактайт, келип. Же болбосо тамак жасасаңар, ошону мактаса, балаңар силерге ыраазы да. Демек ал мээримге толуп атат. Ошондой да. Анан ич, же, мону дебей, астыңдагы ичти жыйнап салбайсың. Эч качан антип айтпагыла. Эгерде силер ошонуп сүйлөсөңөр, демек өзүңөрдө мээрим жок. Ошону билдиңерби? Мен энем менен атам ушундай шартта жашаган. Бирок мен башкамын да деп жараткан Кудай, мен мээримге толоюн. Мен мээримге толуп, асыл жар, асыл эне болоюн. Менин балдарым сүйүүгө толсун, мээримге толсун. Сезимдер ачык болсун деп тилеңгиле. Анткени биз балдарга ата кандай акыл берди, мен кандай мээрим бердим, ошого жараша бизге мамиле кылат. Мамиле кылат ошого жараша. Азыркы учурда таарынган балдар аябай көп. Демек биз бере алган жокпуз.
Анткени биз өзүбүз алган эмеспиз. Бирок биз ошону түшүндүк да. Демек, ал бала сага кайрымдуу болбой атса, сен учурунда ошол нерсени берген эмессиң да. Анан азыр ошону кайра талап кылуу деген туура эмес да. Эгерде бала чет мамлекетте же ушул шаарда же башка жакта бизнес жасап атса, кийлигишпегиле, акча сурабагыла. Качан өзүнөн ашканда ал түшүнөт, анан берет. Эгерде бала бизнес жасап атканда ата-эне баладан акча алса, баланын ырыскысы токтойт. Анткени силер ата-энесиңер, ал бала. Мындайда улуулар берет, кичүүлөр алат. Улуулар берет, кичүүлөр алат. Ушундайда ошондо ырат бузулуп калат. Анан тигилер автоматтык түрдө өзүн ата, анан эне сезип башташат. Анан силерге үйрөтө баштайт. Ошол себептен баланы сен акча табышың керек, сен монтип багышың керек дебей, балага шарт түзүп, багыт көрсөтүп коюш керек. Мейли ал балким эмеде курулушта иштеп кирпич коюп атса, элдин балдары минтип атса, анан тигинтип обой мамлекетте иш жок болсо ошол да дебей, балам, демек ошол жактан ырыскыны Кудайым буйруп берип атат. Ошол жактан ырыскыңды алып, буйрукту кол иштей бер. Кудай Таалам ошонуңа жараша, ниет белиңе жараша, башка жерден ордуңду таап берет деп. Жол биз антпейбиз да. Бар Москвага бар, элдин балдарын баары барып атат, анан тияка эле барып келе калбайсың, бияка барып келе калбайсың депчи. Баланы да түшүнүп, бала менен сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Отургузуп алып сураш керек. Эмнени каалап атат, эмнени сүйүп атат, эмнени жактырып атат деп. Анан биз деген азыркы жаштар бая күнү айткам, балдар бири-бирин менен үйлөнүшүш үчүн, мисалы үчүн жактырыш керек, жакшы көрүш керек, арзыш керек, махабат болуш керек, анан сүйүү болуш керек да. Биздики болсо жактырды бүттү үйлөнүп алып атпайбы. Анан 2 жылдан кийин караса аны жакшы көрбөйт да. Анан ар жакта сезимдер бар да толуп турат. Ошонун баарын биз беребиз, энелер. Ошонун баарын үйдөн биз айтабыз. Ата сырттыкын айтат. Коом жөнүндө, өсүүсү, келечеги, акылы, акчаны тапкан багыттарды ата айтат. Ошонун баарын уюткан биз ичтен беребиз. Ушундай да. Бул аябай чоң сабакта, чоң сабак. Мен айтып атпайм, ушунун баарын түшүнүш үчүн 10 жыл кетти мага. Күнүңкүсүн күнүнө иштей берип, күнүңкүсүн күнүнө. Ар бир баламдын бир кулп мүнөзүн көрсөтсө, мен билем эмне себептен ошону азыр мага айтты. Анткени мен 1 жума мурун бир тууганыма же күйөөмө же маршруткада бирөөгө ошондой мамиле кылгам. Энергия ошентип иштейт. Биз энергиядан турабыз да, ошентип иштейт да. Ошон үчүн кошуна келе соо эмес, сен ошол жагдайды түзгөнсүң. Анткени сен ойлонгонсуң ошол жөнүндө. Ушундай да. Кечээ Курмангазы экөө сүйлөшүп отуруп, анан Нурайка экөө бир чыгарма жөнүндө эме болот атат, талаш болот го. Жок, бу жерине бул эмени кош керек деген депчи, анан Нурайка үйгө кирип кетип, анан Байкең айтып атпайбы? Ушу Нурайка менен тиги Нурсултандын кыялы аябай окшош экен деп атпайбы? Сагабы же магабы дедим да. Десе, экөөбүзгө тең деп атпайбы? Ошондой да. Бул калыптанат да, биз ошону бергенбиз да. Генетически келатат. Ошондой да. Ошол себептен балаңдын же кызыңдын учурга байланыштуу эмоциялары бул сен берген эмоциялар. А бизге ата-энеден, ата-энеде ата-бабадан келаткан. Просто учурга жараша, жагдайга жараша ошол иштейт да. Жашоону талдаш керек, жашоону талдап жашаш керек. Ошону изилденген адам дейт. Анан улам бир китепти ачып, 10 китепти андан эчтеке түшүнбөй, анан интернетти кечке. Нимон саган окуп койчу. Деген саган бул изденген адам да. Изденбей, изилденгиле. Бир сабакты алдыңарбы, бир коучту, бир эмесин. Ошонун түбүнө жеткиле, эмне жөнүндө айтты, эмнени айткысы келди, ошону эзгиле, отуруп алып, эзип, ошону талдагандан кийин, деп анан өзөгүн табасыңар.
Ай могус жакшы сүйлөйт. Ушуну сабагына ачып коюнчу. Тетигинде алып жүрөм, элдин баары ошого барат туруп бара берейинчи деп. Жүрө бересиңер. Убакыт кетип атат. Ошондой. Дагы суроо барбы? Кимде суроо бар? Жок, ким суроо берсе. Барбы суроо? Енді наблюдение бар эже. Айтпайчы, что жан дүйнө боюнча biraz Анткени жанагы ушулга сайпештик байкадым да. Кабыл алыпчы, кабыл албаса менде деле ушул жанагы внутренний органдарды ооруп, анан беспокойство, анан мен кабыл алганда уже эметип баштадым да, практиковать этип, что любой ситуация, любой киши башында көп эле убакыт кетти, анткени ал оңой иш эмес экен да кабыл алыш. Анан ошо кабыл ала баштагандан кийин анан артынан благодарность да. Вот искренняя благодарность болгондо моментальное чувство счастья келет экен да. Прям бүттүрбөй келет да. Ушундай кайф эме. Андан ошол болгондон анан жанагы ойлор дагы эметип атат экен да. Лишний ойлор Иреттелип баштайт. Иреттелип калат экен да. То есть жана мусор ойлордун баары өзүнөн өзү эле жок болду, беспокойстволор жок болду. Анан ден соолук да уже акырындан эметип баштайт экен. Ордуна келип баштайт. Андан бара мурунку раздражать эткен эмелерди уже байкой да алат экенсиң да, алар уже өзүнчө мир, сен өзүңчө мир, сен уже успокоенный, нормально, эме сконцентрированный боло баштайт экенсиң важный нерселерге, что внутреннее наблюдениега өтүп, ичиңдеги эмелерди, мындай эме болот. То есть ушул жана сиз айтып аткан болуп, жана айтып аткан маселелерге аябай ошо көрүп атабыз совпадение. Туура, Азамат. Мындай да, качан жан менен иштеп баштаганда, сырткы дүйнөгө көңүл бурбай каласың. Ким эмне кийип жүрөт, эмне ичип атат, эмнени сүйлөп атат, тиги үй бүлөсүндө кандай эме мебель алды, эмне кылып атат, аларга көңүл бурбай. Сен ички дүйнөгө киргенде сенде тереңдик пайда болуп баштайт. Мындай кенен күнүмдүк жашоодогу болгон нерселер маанисиз болуп баштайт. Анткени сен түшүнө баштайсың. Сен аалам менен бир экениңди билгенден кийин ошондо сенде терең ойлор келип баштайт. Улам жашоону изилдөө башталат да. Ошон үчүн ойлор иреттелип баштайт. Мисалы үчүн жанагы кыжырлануу, раздражение, көп учурда ошо ичиндеги бир кыжырлануу бар экенин адам тааныгысы келбейт. Анан биз тааныбай койгондо балада эме башталат, аллергия башталат да. Анан биз бир жагдайды, могу территорияны, адамдардын ошол территорияда турган адамдарга кыжырланып баштаганда вирус башталат. Ошондой да, ошол адам сени кыжырлап, мына тойдо отуруп, бир адам сенин кыжырыңа тийип атабы, сени ошону тимеле ичиңден отура бербейби, сүйлөбөй эле койбойбу деп ичиңден кыжырланып атасыңбы, ошол бияка отура берет. Анан ошо окшош дагы бир жагдай болот. Ошол отура берет да, анан жөтөл башталат. Анан бронхит, өпкө. Анткени сен кенен дем ала албай атасың да. Депчи. Ошондой да. Ошонун баары. Бирок ошол учурга сен эмне үчүн кыжырланып атасың? Демек, тиякта маселе болгон да. Ошол бул жашоодо ошол жагдай менен сага көрсөтүп атат да. То есть в пространстве нету пустоты. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар да, жөн эле боло бербейт. Ошондой Азамат ошондой өзүңөргө байкоо жүргүзүп, мындай жашоого байкоо жүргүзгөн да. Мисалы үчүн аталар деген, айтпадым беле, аталар деген көп нерселерге байкоо жүргүзгөн үчүн ошол байкоосуна жараша шарт түзүп жашашкан да. Мисалы үчүн күнгөй, тескей дегендердичи, күнгөйгө койсоң, мисалы үчүн нарынга барсаң, эт мынчада бышат, шаарга келсең мынчада. Ошолордун баарын байкоо жүргүзгөн да. Анткени аяктагы эме аба ырайы башка, ошондой эле сыяктуу аталар ар бир нерсеге биздин ата бабаларыбыз көңүл бөлгөн, байкоо жүргүзгөн. Жөн эле ашыкча сөздөрдү сүйлөбөй, ичте ушу байкоо жүргүзүп, кыска сүйлөп, жөн эле мынтип, жаңсап эле, мындай кылып эле
эме кылганда биз ошого келишибиз керек. Анткени ааламдын талабында мынтип айтылып атат да, адам барган сайын, жан дүйнөсүн тааныган сайын адам бири-бирин ой менен эле түшүнөт деген да. Телепатически биздин ата баба ошентип жашаган. Ошондой кылып жашаган. Кирпигинин мынтип ылдый кылып өйдөгө эметкенден эле бүт түшүнгөн. Ошол учурга кайра келдик биз. Анан жараткан Кудай жанды кандай кылып, жарык кылып бул жашоого бизди жиберсе, кайра биз ошондой болуп барышыбыз керек да. Азыр бизге убакыт берип атат да. Эң жакшысы биз кетирген катачылыкты азыр оңдогонго бизге убакыт бар да. Аз болсо да бирок убакыт бар. Вот эң эме бизге самое крутое дегенчи ушул да. А эгерде биз азыр өзгөрбөсөк, эгерде биз өзүбүздүн ким экенибизди тааныбасак, бизге кыйын болот. Кыйын болот. Анткени азыр деген аябай тазалануу болуп атат да. Анан ошо сезимге алдырган, эски менен жашаган, бир нерсени кой бербеген, мисалы үчүн могу эме машинеси 10 жолу бузулуп атат, улам эле акча төлөп эле оңдотуп атат. А жактан айтып атат да, ушуну өзүнүн несине тапшырсаң, мен сага башканы даярдап койгом депчи, бирок адам антпейт да. Антпейт. Тиги ботасы эскирип, уже таман түшүп калса, аны барып тиктирип ушинтипчи. Демек, ошондон арылыш керек. Кудай уже жаңы нерсе даярдаган дейт да. А биз антпейбиз да. Биз аялдарды байкасаңар, болбогон идиш-битиштердин баарын чогултуп алганбыз да. Тиги Советтер Союзунда калган нерселердин баарынчы. Андай эмес, эски нерседен арылыш керек. Анан үтүк бузулду, жок, аны изолента менен ороп, монтуп чак-чук десе монтуп алып аны. Ушинтип андай эмес да, ошонун баары белги да. Демек, эски нерсе үтүк дегенде түзөтүү, иретке келтирүү деп атат да. Ошондой нерселерди түшүнүш керек. Ал кеп акча жоктон эмес. Мен ала албай атам, акчам жок, аны алганга дегенден эмес. Даярмын деш керек. Ошо мен бүгүндөн баштап ниет койдум өзгөрүүгө. Сенин астыңда мына мен өзүмө сөз берип атам. Сага эмес, өзүмө сөз берип атам. Осознанность, айтып эле жүрөм, это ответственность. Ан үчүн бизге эрк керек, эркиндик керек, анан кыймыл керек. Воля, вера, действие. Үчөө эч качан бөлүнүп каралбайт. Ошондой. Түшүнүктүүбү? Суроо барбы? Жок болсо бүгүнкү сабак ушул. Ушул сабакты аябай жакшы талдагыла үйдө.